Майдөгөл, Кызыл аяк деген айылдар бар. Азыр алар суунун астында калып кетти ошо. Суунун астында калып кетти. Азыр Усубалиев өзгөндүн бир киле ашына демделген күрүч алдап койду. Усубалиев келиптир. Усубалиев берип койду жерди деген атап. Bizge suudun kereği yok. Suun altında жерди boşaltıp koysun. Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, биздин катталуучулар, жалпы эле кыргызстандык мекендештер. Бүгүн биз Ош облусунун Өзгөн районуна караштуу Куршап айыл өкмөтүнүн Кызыл Октябрь айылы тагыраагы мына ушул көптөн бери талашка түшүп жаткан Кемпирабад суу сактагычы менен чектеш болгон айылда турабыз. Бүгүн дал ушул жерде 3-4 боз үйлер тигилип, жергиликтүү тургундар, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн келип, элге дал ушул жерди бербөө боюнча макулдугун алуу үчүн чогулушкан. Ага байланыштуу Ош облусунун Ыйгарым Мукто өкүлүнүн биринчи орун басары Бакытбек Алайчиев жана башка Өзгөн районунун акими сыяктуу жергиликтүү бийлик өкүлдөрү келип, эл менен жолугушмакчы. Маалымат катары айта кетсек, биз буга чейин дал ушул сиздер артта көрүп турган плотинанын аркы тарабында Кара Суу районунун Сабай айыл өкмөтүнүн Ынтымак айылынын тургундары жолугушуу өткөрүп, ал жерге УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев келген болчу. Ал эми бүгүнкү күндө дал ушул плотинанын берки тарабында, Өзгөн районунун тарапта бүгүн дал ушул өзгөндүктөр дагы чогулуп, бул жерлер Кыргызстандын жери экендигин жана аны Өзбекстанга берүү туура эмес экендигин айтып чыгышууда. Маалымат катары дагы бир нерсени айта кетейин. Дал ушул суулар чогулуп турган жер мына ушул плотинага Кыргызстандагы Куршап дарыясынан жана башка Кара дарыя сыяктуу дарыялардан суу чогулат. Дал ушул жерлердин өзүндө 3-4 айыл буга чейин айыл болуп келген. Ал эми суу сактагыч курулгандан кийин ушул айылдар суу астында калып жок болуп кеткен. Менин эки ооз сөзүм бар. Эки ооз сөзүм бар. Укмыңыздар. Мен мына оору тууралуу сүйлөйүн деп атам. Азыр бизде 90% ел оорукчан. Пут ооруйт, бел ооруйт, тиз ооруйт, зак. Менин үйүм мына жерде болгон, мына жерде. Азыр ошол жерде 100 метр суу жатса керек бийиктиги. Биз ошол жерден көчүп чыкканбыз. Менин үйүм ушул жерде болгон. Мен окуучу маалымда айтат эле да, бизди көчүрүп чыгарат экен. Бир теректи көмө турган суу жатат экен деп угат эле кичине. Азыр балдар айткандай менин да талабым, бизге суудун кереги жок. Суунун алысында жерди бошотуп койсун. Бизге тең соолук керек балдарыбызга. Мына аксакалдар баардыгы билет эми. Азыр ошол ишке туш келип, ошол моментте келип калгандыгыбыз үчүн мына жооп берип отурабыз да. Азыр мына аялдар карындашым айтты го, мамлекеттик кызматкерлердин баардыгын эле жерге алыгы тегеп койду. Бул мамлекеттик кызматта иштеш азыр оор болуп калды урматтуу. Шуну бир эске алып койсоңор. Анан эми сүйлөйт десе, баягы оозуңа келгенди сүйлөй бербей, мындай бир туура сөздү сүйлөй берсеңер, баягыда кыйналып жүргөнүңдө баардыгыбыз аракетти кылып туруп акчаңарды алып бердик карындаш. Анан эми оюңду туура айттың. Азыр мамлекеттик кызматтерге действительно мурдагыдай, союздагыдай шарт жок. Каалаганы каалагандай сөздү айтып, каалаганы каалагандай кылып кетип. Аны баарыңыздар билип отурасыздар да. Ошондуктан өтө эле андай да ачча сөздү сүйлөшүш керек жок. Ошол токтомго кол коюп атканда кандай жүрөк оорубайт ушу баланын. Ой, ошол менин элим эле, жерим эле. Өлсөм ошол жерге барам. Койсо мени ошол жерге коет деп, мындай бир адамдын жүрөгү ооруш керек да. Бирок бакытка эмне керек? Бакытка кресло керек. Бул мисалы үчүн кор болгон элдин кадырыны бийликтен кар болгон адам билет деп Садыр Жапаровду, Ташиевду эл масса бардыгыбыз ошол кишилерди шайлаганбыз. Олар мисалы үчүн Садыр ушу Кампуровду биле эле. Билбейт. Ташиев биле эле. Билбейт. А билет деп ушу Бакыт тапарган, билет деп. А Бакыт ойлонду, кокус мен буга кол коюп болсом, кресломон ажырап калам деди. Ошончо Бакыт кол койду. Неге камса деген ойлоnuş керек да. Чынбы? Бул тарыхта. Бүгүн эмес. Жана токтотом мен. Мен сүйлөгөнүмгө мен тигиби.
Bakın seni ben bilmem ukan. Seni uşul kızlarlarda yaşayan geldim. Bardığını bilet, men Muratlılar bilet, menen kiyinkiler bilet. Yaş muğunlar bilmey. Sen birinci jeradis bolup gelgesin. Yiyin bizde onda emeli. Sapmasın elektriğini. Elektrik ol işte gelsin. Oşan masala ol koyun şaşırıyor adam. Oşan için el bilet. Yok ben oşu kamşelemeyeceğim. Men emeli toktama kol koyup geldim degenden söylüyor adam bence. Budaga şükür nasıl ülken uşuncha işlep geldik. İşke mınдай tırmышып oturgan деле жерибиz жок биздин эч жакта. Men ал жерде сөздү мына ошол жерде сиз айткан топологду мен кылдым, Санаржы. Ошол жерде сиз айткан сөздөрдүн баарын мен айттым. Ошол жерде мен ошо айыл өкмөттө туулуп, ошол жерде өсүп, ошол жерде айыл өкмөттө болуп иштеп, райондо аким болуп иштеп, мен өздөрүмдүн баардыгын жакшы билерине талаптарды мен койдум ошол жерде баардыгын. Кол койгон жокмун. Ачык айтып берейин. Ал жерде эч ким кол койгон жок. Эч ким кол койгон жок. Ал жерде только ошо премьер-министр менен гана биздин комиссиянын председателигине кол койгон. Башка эч ким кол койгон жок. Протоколго. Ошон үчүн урматтуу туугандар, мындай да биз мына өзгөндө барганда Ош Кара Суу мына эки госрегистрдин жетекчиси менен биз эле турдук ал жерде. Башка Жалалабаддагы башкасы дагы Лазар Ташиев Камши Кыдыршаевич өзү да айтты го, ушулар айтып атты, деп атты деп. Ол жерде бизден башка эч ким айткан жок. Жалауатқа барса, жалауатта ошол жалауаттарды сүйлөтүп коет эле. Мына экөө сүйлөдү, булар сүйлөгөн жок. Дежурныйлар. Мен билген жокмун. Эмне Кыдыршаевич өзү айтты. Ушул кишилер, ушул маселе боюнча ушул кишилер турду деп айтты. Айтылып келген. Эми мындай болуптур эми. Кимге кандай ойлосоң ойлой бергиле. Урматтуу туугандар, биринчиден ушунчалык мына улуу орозо күндөрүндө келип, өзүңүздөрдүн оюңуздарды айтып, мына протоколдоштурулуп, бүгүнкү күнү акыл болсо мына баардык эмелер жазып ушунун баардыгын бизге бергиле. Биз азыр тартып алдык. Анан өзүбүздүн жанагы протоколдун баардыгын жеткизели. Бирок баягы 3 күндүк дегениңер өтө 3 күн деген өтө аз. Талабыбыз мынау температура суу сактачы. Биз үчүн 1 грамм кереги жок. Өзүбүздүн жерибизди өзүбүзгө сатып атат да булар. Şu çilek komisyonlar barıp şu keçip geldik de beni çek, işte keçip. Özümüzü yerimiz özümüzü satmazlar. Buna onun keregi var mı platinam bizge? Bir tiyip faydası yok. Bana Kuşap Daryası, Kara Darya faydalanıversin. Ama platinamı ap koysun. Kalaganda tosuk alsın şaka. Sudu faydalanıversin. Biz sudu vermeyiz de atkan yerimiz yok. Pazarsta. Allah'ın, Kuday'ın soğuğu bol. Faydalanıversin. Çatağız yok. Жерді boşaltıp koysun. 30 yılga dağıvar tüzülge eken. Sayız malında? Sayız mazıldı. Bu Usuf Aliyev'in mezgili, Raşit'in mezgilde. Oşa mezgilde Brejnev birinci sekreter ile. Oşanın buyruğuna bolğanda biz paktаны 5 milyar 200 min tonnaga жеткиребиz. Эгерде суу болсо. Эмне мана шу суу керек болгондо Өзбекстанга. Ошон үчүн курулган бул. Башта Өзбекстан 3 миллион 200 min tonna пакта берчү эле. Сайыздуу мезгилде. Анан Рашитовдун инициативы менен мына шу суу болсо бизге 5 milyar 200 min tonna пакта өндүрүп берем деген эмеси бар эле. Ошонун негизинде тосулган бул. Азыр буга суу каяктан келип топтолот? Мына Кушап Даря. Кыргызстандан, Ана Кара Даря. Ясы Даря. 3 даря кошулуп кошулат. Кыргызстанга бул неменин бир тыйындык пайдасы жок да. Элге тол келер зыян. Мына жерлер жайлоо болот. Элдер отурушат, жашайт эле бул жерде агрономдор участка бар. İlgeri. Адам бар. Мына жерде чегиттер, Майдогол, Кызыл Аяк деген айылдар бар эле. Азыр алар суунун астында калып кетти ошо. Суунун астында Калып калып кетти да. Азыр 3 метр кум бар биз жашаган жерде. Кыргызстандыктарга bunun bir tıyın faydası yok da. Ben Kuşap'tan geldim. Bir ile men ökülümü bilbeyim. Kuşap'tan atayın geldim. Şuncha alışıp basıp 70'ge çıksın yaşım. Uşul komprovatты menden жақсы bilgenler бар mı жоқ mu bilbeyim. Mına ol jerde Karangolot деген жер var. Keçe savaylыктар çıktı go. Oşular çıkkan jerde atam 25 yıl karolçu olgon. Mınандай kene deymen koy qaytarıp şertlikte öskönmün.
Ana мына жерде суу жок эле 65-жылдары мен кичинекей кыз элем. Гүлдөгөн айыл бар эле. Карабагыш дагы жоголду, агроном жоголду, Токой деген жер бар эле. Жок болду ушулар. Кичинекей кызыл аяктар бар эле, булар наракта эле. Агроном берагырында эле. Ушулар айылдары жок болуп кетти. Тереги теректей, өрүгү өрүктөй калды. Söğüktörün ülgürgeni alıp kaldı, ülgürgeni yok. Bir kempirde öte жакшы esinde kaldı gece giyinkide. Balası şehit ötüp ketken eken, jaydan alıp çıksa göz üzmenen görür. Çaçoşu oyunca turuptur. Kempir bir ölbey kayra ölgön oşonda. Oşol kempir, mına kızıl örkeğilik kempir. Mübarek deyen gelini var ele. Şunçalık kattı kaygırgan oşonda. Anan keçe kayradan kaygırdı. Mına savaylıklar çıkanı. Savaylıkların alaydan gelgeni var. Mına Kızıl Sudan gelgen jorular var. Rahmat oşularga gelişti. Hem oşo 20 hektar жерди берели де. 20 hektar эмес, 2 metr бербеш керек, 1 metr жер бербеш керек. Бердиң жылап, канча жерде элеп калды. Мына жерден тут ушул жылгадан Өзбекстандын Боз районунун койлору өтөт эле. Ошол жерден өтүп, козулар коздай тууп, bir күндөн кыргыздар багып болорду өзүн дагы. Мына апам пауыр эле. Багып Өзбекстанды сыйлап, Боз районунда Сәнвар Ахматова деген кыз бар эле го, бир ырчысы, силер билбейсиңер ону. Ошонун атасы койчуман эле. Боз районунан. Ушунчалык сыйлашып өткөнбүз. Анан бул жерди беребиз дегендечи, каршы чыккан менин атам Тапания деген шаар бар энеде. Ыйлап келген. Эсимде ушундай бар. Усубалип өзгөндүн бир киле ашына демделген күрүч алдап койду, Усубалип келиптир. Усубалип берип койду жерди деген атам. Тапанияны Тапанияны мына кемпират ошо суу сакташ Тапанияда. Биздин буякта жолубуз бар эле го, Жалал Абадка жарым саатта жеткен. Онубузду тосуп алды, бербей койду. Мен мына Акташ деген коммунизм колхозунда чоңойгонмун. Акташ деген. Барак деген гүлдөгөн айылыбыз бар, 2 гектар 8 сотик. Ошол элдичи бычыратып берди. А жакшы болсо кошуналарыбыз, тагаларым. Жакшы болсо ошо баракты темеле кичине гана коридор бар. Ошо коридорду берип койсо боло эле бизге. Бизди гилейтип ташыйып сууну берип атат. Ынсап кылса болбойбу? А сууну берип атабыз, сууну биз өйдө агызбайбыз. Канча жерлерин гүлдөтүп атабыз Өзбекстандын. Булар ошого ынсап кылбайбы? Дагы биз оңдойбуз, түзөйбүз деп туруп, бечара сабайдын эликичине жер болсо, баягы капасын жанынан бери капаны бир өрттү жок кылып. Капаны жок кылган ошону кошуш керек да. Бул стратегиялык жер. Муну беришке болбой турган жер өзү. Мен бир колхозчумун, болгон кичинекей агрономмун. Агроном кесибим. Мектептерде лаборант болуп иштедим, пол жуудум. 70-ке чыгып атат жашым. 69-га чыктым. Мен өтө жакшы билем. Караболчу болуп ошо жерде жүрүп. Ушунча гүлдөгөн айыл кеттим, айлидейдик, бердик, сууну берип атабыз, канча миңдеген гектар жерин сугарып, Өзбекстан өзүн өлүктүрүп атат. Ошо союз курган балам муну. Союзда биздин мээнетибиз жокпу? Камекеге иштегенбиз. Пакта тергенбиз. 90 кило пактаны башыбызга коюп тергенбиз биз ошо. Ошол союзга общий фондко түшкөн. Ошонун эсебинен курулду. Биз Өзбекстан эсеби эмес бул. Общий болчу ошондо. Болор, болбос айлык алат элек, балам. Ошо булар биздики дейт. Булардын капиталына бүткөн дейт. Баарыбыздын капиталыбызга бүткөн. Керек болсо биз эл аралык сотко берсек болот эле, билимдүү балдарыбыз жок экен. Өзгөн Баткенге карайт дегенин эле күйүп келдим мен берге. Баткенге ham кетип калдыбы деп. Баткенге күйүп аттык чек араны кой деп. Билими жоктор келип атат. Аз келгенсиң мына дагы күйүп атам мен, өтө күйүп атамын. Казино ачам дейт энерге. Казинонун эмне кереги бар? Сага окшогон балдар барып казино ойноп туруп жок болот. Кыргыздын балдарында билим калбаптыр. Дашсыккан кумарпаздар керек болсо өлкөңдү ham кой берет. Өлкөңдү. Бул баштан өткөн. Фамилия Кадырбай Халык Калыс деген. Фейсбуктан карасаң аттып атам. Куршаптан болосуз. Куршаптан болом. Бир мен келдим Куршаптан көчөмөн. Жүргүлө десем келише албады. Бир таксини заказ кылып келдим азыр. 200 сомго заказ. Азыр Жапаров келсин деп айтып атышат. Депутаттардын, жогорку кеңештин депутаттарынын баары келсин деп айтып атышат. Мен ошого да кошумчалап коеюн. Мына кече эле жергиликтүү кеңештерге шайлоолор болду. Жаңы депутаттар шайланды ар бир айылдык кеңештерде. Өзгөн району боюнча мен башка району жөнүндө коелу. Өзгөн району боюнча ошол депутаттар келсин. Ушул жерге элге өзүнүн оюн айтсын. Силер туура кылып атасыңар, же туура эмес кылып атсаңар, туура эмес кылып атасыңар деп келип айтсын. Ошолор эл менен эл, туурабы? Эл менен болсоң бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң деп коет. Келсин ошолор ушул элге. Айтып барыңыздар, кабар берип коюңуздар. Daha bir sıra eskертип коюңуз деп суранып атышат. Ошол Исмаил Сагыч генерал
көп маалымат билет, баарын жазып чыкты, дагы жазбаган дагы көп маалыматтар бар. Ошол Исмаил Сагыч сизден сураныч, суранып атат, келип бериңиз. Ушул жерде элдин суроолоруна жооп берип, Адахан Кимсанбаевич Мадумаров келсин деп суранып атышат. Кайрылабыз. Бардык эле ушул кыргыз элим жерим деп, кыргыз деп күйгөн бардык Кыргызстандын жарандарын чакырабыз. Улутуна карабай, жашына карабай, жынысына карабай, жердешине карабай, башкасына карабай, баарыны чакырабыз. Келиңиздер. Жеңиш Молдохматовду дагы элдер суранып атат, келип береткенсиздер. Сөздүн кыскасы, бул жерде кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин жери эртеңки келечеги чечилип аткандан кийин, жалпы мен кыргыздын жаранымын, кыргыздын атка минеримин деген, кыргызга күйөм деген инсандардын баарыны 28 апрель күнү ушул жерге баарын чакырабыз. Бир добустан, Рахмат энди баарыңыздарга рахмат. Мына жерде кала тургандар калыңыздар, кыргыз үйлөргө кириңиздер, тамак аштар тартылат. Рахмат дагы бир жолу. Жумушка баргандар, жумушка барыңыздар. Биз менен байланышта болуп туруңуздар. Рахмат барыңыздарга. Алла разы болсун. Аллахым ишиңизди оңунан берсин. Амин.